Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрөрмандары, YouTube сүйүүчүлөрү. Менин апам программасынын бул жолку чыгарылышын биз Каракулжа, мына өзүңүздөр баамда тургандай Каракулжа районунун 1-май айылынан тарткан атабыз. Анткени мына ушул айылда жашаган Жипар деген энебиздин алыста жүргөн, Россияда жүргөн кыздары бизге атайын бизден суранышты эле ушул энебиздин кубанычынын көңүлүн ушу энебиздин бүгүнкү күнү туулган күнү экен. Ушул туулган күндү баягы бир өзгөчө бир белгилөө максатында бир көңүлүн көтөрүп коюңуздарчы деп суранды эле. Ошол суранышты аткарып коюу максатында биз азыр ушул Каракулжа районунун 1-май айылынын тагыраак айтканда Туюк деген көчөсүнө сапар алып, ушул бүгүнкү биздин каарманыбыз болгон Төлөнбаева Жипар эненин сөөгүн агартуу боюнча, көңүлүн көтөрүү боюнча кетип баратабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кызыктын баары алдыда. Ар бириңиздердин энеңиздерди куттуктоого биз ар дайым даярбыз. Менин апам программасы менен бир болуңуздар. Алга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жана жогоруда айткан ушул Каракулжа районунун 1-май айылында жашаган Төлөнбаева Жипар эненин үйүнө да келип жеттик. Бирок ал эне азыр билбейт болсо керек. Кызынын айтымында биз деле ушинтип маалыматты сурадык, тактадык. Көрсө азыр эне биздин ушул бүгүнкү тартым боюнча өзүнүн туулган күнүндөгү ушундай сюрприз тууралуу билбейт экен. Азыр 17-үйгө келдик. Биз тыкылдатып көрөлү. Кимдер ачат экен, ушуну билели. Ким бар? Не кылат? Ким не кылат? Не кылат? Окшойт да? Наоборотунан экен да. Ит дегендер жокпу? Ассаламу алейкум. Бул үйдө азыр эч ким бек апар эле бул съемка тууралуу же тартым тууралуу эч ким билбейт окшойт. Азыр тыкылдатып көрөлү үйүн дагы. Азыр ачып калар. Ичинен бек экен да. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Ким бар үйдө? Азыр Жипар эне эч нерседен бек апар отурган чагы окшойт. Биз азыр үйүнө түп-түз эле бастырып кирип бардык. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Биз атайын сөйөмкө тартып жүрөбүз эне. Ушул айылдагы энелер тууралуу, ушул айылдын жашоосу тууралуу жакшы позитив маанайдачы. Ошого сиздин үйүңүздө атайын такылдап айтпай келгенибиздин дагы себеби ошондон да. Кандайсыз? Эмнеге отуруңуз? Мындай сүйлөшөлү. Урматтуу YouTube көрөрмандар, биз ушинтип Каракулжа районунун 1-май айылында жашаган Төлөнбаева Жипар энебиздин коттуу үйүнө түп-түз эле айтпай деп эле кирип келдик. Мынакей кыргыздын дагы бир айкөлдүгүн, адамгерчилигин ушундан билсе болот, монтип жакшынакай тосуп алат. Жипар эне. Азыр биз Жипар эне тууралуу жакшынакай маекти баштайбыз. Алдыда аябай кызыктуу суроолор, аябай кызыктуу тамашалар болот. Биз менен болуңуздар. Келгиле бизде балдар мына жерге. Токтогола силерге төшөк салайын. Мен ойлой эле отурбадым да. Апа кемай, апа кемай. Сиздин местаңыз печканын түбүндө. Эми кандайсыздар? Гана биринчиден 10 миң кылып коелу, бата кылып коелу гана. Кудайым тынчылык берсин, тынч болсун, заманыбыз оңолсун. Силерге окшогон жакшы балдардын өмүрүн берсин. Бизге окшогон энелерди
Kavara gelgeningizler üçün çoğun rahmat. Bирок аябай чочуп кеттим да мен. Мына ошентип, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз азыр Төлөнбаева Жыпар энебиздин коттуу үйүнөн орун алып, монтип очок боорунда жакшынакай маек курууну чечтик. Себеп дегенде бүгүнкү күндө Жыпар энебиз үчүн да өзгөчө күн болушу да мүмкүн. Ал күн бир эсеби биз азыр алдын эле сизге айтып кое берели. Сиз жөнүндө биз кичине бир маалымат издеп көрдүк. Бүгүн көрсө туулган күнүңүз да экен. Туулган күндүн шарапаты менен бүгүн бир сонун кылып туруп маек куруп берсеңиз, Кудай кааласа. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк. Жыпар Кыдырмышевна 1962 жылы 10 ноябрда туулганмын. Карагулчу районунун 1-май айылынан. Өзүм ошо жогорку бригаддан болом. Ушул ылдыйкы бригадда өзүмдүн тагаларыма турмушка чыкканмын. Чалым өмүр бою эле Совет автобазасында автоэлектрик болуп жүрүп, анан ушу 2 жыл болду өтүп кетти. Анан өзүм 3 балам бар, 2 кыз, 1 уулум бар. Уулум эң чоңум, одан кийинки кызым, одан кийинки да кызым, олар турмушка чыгып өзү менен бардыгы Россияда. Анан уулумдун ушу чоң баласын өзүм багып алганмын, өзүмө бала кылып алганмын. Атасын бөлүнүп кет, мен балама үйдү бошотуп кой деп атам. Өзүм балам небире, өзүңүн балаңан ашып көрүнөт десе, ал кандай эле өзүңүн балаңан ашып көрүнөт дечи элем, одан балаңан да ашып көрүнөт экен. Ушу балам бала кылып алгам, одан кийинки кызы Айгерим 1-класста, мунусу 3-класста, мунусу 2 жаштан 2 ай өттү. Ошол 3 небирем менен өзүм ушу үйдөмүн. Эң чоң кызыңыздын аты ким? Айсулуу. Эң чоң уулум Айбек. 82-жылкы. О да Россияда, российский паспорт эми замандын талабына ылайык экен да. Ол иштебей койдуң деп деле урушабыз дейм, ушу иштеп атышат. Одан кийинки кызым Красноярскийде 84-жылкы. Одан кийинки кызым Толкун 95-жылкы, ал Москвада. Өзгөндүн Кеңеш айылына турмушка чыккан. Айсулуу Карагулжан ошо Карагочкор айылына турмушка чыккан. Балам ушул айылдан үйлөнгөн, өзүбүздүн айылыбыздан эле. Анан кийин ошо олор өзү менен өзү болуп иштеп жүрүшөт. Анан биз өзүбүз менен өзүбүз болуп отурабыз, Кудайга шүгүр, эми тынчылык. Өзүм деле бекер отурбаган 2 жылдан бери көмүр саткан аялмын. Ош Примгиден көмүр алып келип сатам. Көмүр меценаты кезинде көмүр сатам, көмүрдөн бизнес насип кылган өтүп атат. Бекер отурсам салгы жалат болуп кетет экен, мен алаксып бүткеден. Өзүңүз кантип жетишесиз бул тирүүлүккө, көмүр сатканга же ким бирөө жардам береби сизге? Кайным өзүмөн кичинекей мен биздин үйүбүз төштүн түбүндө болгондуктан анча-мынча машина кире албайт. Ошо кайнатамдын үйүнө түшүрөбүз, кайным болуп. Ошол жерде биздин кайната Сыдыков деген чоң маале. Анан ошол мааледе отурабыз, кайнелерим сатышат, жакшы, тынчылык бизде. Эсенчилик. Ушул сиз мисалы мурда СССР маалында да эмне жумуш кылгансыздар? Кандай тирилик кылдыңыздар эле? Азыркы күндөгү жашоо турмуш кандай салыштырасыз да, мисалы ушулар? Илгери биз эми атамдын үйүндө деле тамеки иштегенбиз. Мен окуу жайга барып тапшырып, маданият техникумуна тапшыргам. Анан одан өтпөй калып, келип ошо Жолболду Алыбаев аркылуу баргам, өтпөдүм бирок. Пешенеме жазылган эмес жагымдан. Келип эле турмушка чыгып кеттим. Анан кийин турмушка чыккандан кийин турмуш эми тамеки иштедим. Мен балдарым чоңойгучу жаңы үйдө болдум, балдарым чоңондон тамеки иштедим. Одан кийин жайлоодо ат менен 6 саат барган жерге Оялма деген жерден жер кылып алганбыз. Ошол жерге жайлоого чыктым. Анан жайлоодон келгенде небирелерди карап калдым, балдарым Россияга иштеди. Одан кийин эми ошо 2 жылдан бери көмүр бизнес кылып атам эми. Аллам насип кылган таап жеп атам. Чалым ошол 37 жыл автобазада иштептир. Автоэлектрик болуп, район боюнча ушул эле киши эле машинамдан Алланын буйругу экен өтүп кетти. Эми туура сабыр кыласыздар.
Эми ушул жалпы канча балаңыз бар ошондо? 3 эле балам бар. 3 балаңыз, 2 кыз, 1 Bir уул. oğlum var. Ушул балдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кимиси кандай кыялдары бар? Mayli baldarım. Кызыктуу. Baldarımın эми бул эркек бала атасын тартпайт, тайтасын тагаларын тартат дегенчен экен. Менин атам өзү мындай сөз кошуп сүйлөгөн. Ошол убакта китеп кылып деле жазып албаппыз деп арман кылып калабыз азыр. Сразу эле отурган жеринен эле ыртап эле токуган киши эле. Талант. Ошол баламда бар. Баламда деле, кызымда деле, кичинекей кызымда деле бар да. Бар ошолорду. Анан тамашалап калышат. Тагаларын тартышканбы деп. Анан 2 кызым тең чеберчилик кылышат. Мындай. Мен чындыгы чеберчилик менен немем жок. Анан атасы уста киши болчу. Атанын каны бардыгы бир балада болот экен да. Кыздардын баары чеберчи ошо Красноярскийде сег ачып кызым. Ошо Красноярскийде азыр кыздарды иштетип атышат. Сехтин 10 кыз иштетип атам апа дейт. Бир 2 ай болуп калды карантинде. Анан кичине кызым деле ошо тигүүдө иштейт, бирок ал деле азыр эми төрөп үйүндө. Колунда баласы бар. Анан чоң уулум российский паспорт, корейский ресторанда иштейт. 11 жылдан бери бир жерде иштейт да. Эми ошо айлыгы түзүк эле, жакшы эле, өзүбүзгө жетерлик. Сиз мурда ушул балдарыңыздан кандай белектерди алдыңыз эле? Ушу күнгө чейин эсиңизде калганын айтып бериңизчи. Эми балдарыма, эми кыздар балдар деген иштегенден кийин мындай эми ата-энеге сепчка ошо болот экен да. Ушундай шакектерге ошо окшогон белектерди, сөйкөлөрдү албагылачы айланайын болду. Бирөөлөр тагынса мурун, бирөөлөрдүн колун карап суктанат эле. Кандай бактылуу адамдар ушуларды тагынат, ушинтип кийинет деп ойлосок, кийин ошол деле кээде болду токто дегенге барып калат экен да. Болду чей мынагы деле болот айнанайындар деп пенсияга эми мына 10 ноябрдан баштап чыгам. Балдарым аз болгондуктан 58 жашымда чыгат экен пенсияга. Жибарене мурда туулганды кантип тосчу элеңиздер? Мурда туулган чалым барында былтыр кантип тостуңуз? Акыркы туулган. Былтыр туулган күнүмө мындай өзүбүзчө эле неме тосконбуз, чай пай ичип ошентип тосконбуз. Жыл сайын туулган күндө мисалы балдарыңыз менен тоспой калган күнүңүз канча болду? Балдарым ушу Россияга кеткенинен бери эле тоспой калдым да. Канча убакыт өтүп калды? Bir 6-7 yıl. 6-7 жылдан бери ушу чалыңыз экөөңүз? Чалыбыз экөөбүз тосуп жүрдүк, неберелерибиз менен келин келсе. Кээде келиндер деле жок болду. Келиним 2 жылдан бери үйдө болуп калды. Булар деле чалым мына экөө болуп эле тосо берчилик. Анан мынабысын төрөгөндөн бери карантин болуп, келин Кудай жалгап кетпей калды да. Анан ушу келин болуп чогуу тосуп калдык. Жакшы. Ар бир ата-эне баласын сагынса керек да. Туурабы? Азыр сагындыңызбы? Сагынасың. Кимисин сагындыңыз айтыңызчы. Өтө кыздан да жакын жана уулум. Уулуңуз сагындыңызбы? Уулум аябай. Канча күн чалат? Bir günde 5-6 ооруп калсам 10 деле чалат. Апа кантиңиз? Кыздарым 2-3 маалде сурайт, кандайсыздар? Анан силер эмне 2-3 маалде сурайсыңар? Менин балам тез сурайт. 6 сурады бүгүн, 7 сурады десем, балаңыз 10 сураса да болот. Баламыз дегенде кандай болосуз сиз деп тамашалап калат да. Анан мени былтыр ошо Красноярскийге апарайын, басың балдарымы караганча кичине биртке болсо да алаксып келиңиз апа, Красноярскийге барың деди эле. Баргым келбеди. Ирас барбай коюпмун да, карантинде камалып калчу экен. Баргым келбейт. Анан үстүнө мына баласы кичинекей да. Печке от жагып, келин малкалга чыгып кетсе, печкени кармап алса, эмне болот деп баргым келбеди. Кыжалат болду, Кыча оякта жүргөнгө окшобойм да. О да көңүлүм ачык да. Анан кызым, өзүмдүн жерим, өзүмдүн үйүм, кызым балдары көмбөй анда бөлөк туруп алат да. Анан ого караганда өзүм балдарым менен анан мынасын ысык печке от жагып эшикке чыгып кетсе, бул печкени кармап алса, кой айнанайын, онун көрө барбайм, Красноярскийни көрбөйм деп барбай койдум. Туура кыласыздар. Сиз ушул жалпы энелер тууралуу кандай бир азыркы замандын энелери өздөрүнүн балдарына ыраазы эле болгудай болуп эле бир жашашып атабы же кайсы бир деңгээлде бир кайдыгерлик орун алып дегендей, кайсы бир деңгээлде гейиспи мисалы?
Азыркы жаштар энелерине кандай карайт? Эми азыркы жаштар, илгерки жаштар баардыгы кайнатам 11 баланы баккан экен. 11 баланы быйыл келин алдыбы? Келирге туруп эле наркы жылы 5 уул катар экен да. Ошентип келин ала беришкен экен. Анан дагы үй салып бөлө беришкен экен да. Азыркыга эми бала өзүн таап келип аял алат. Неме өзү таап келип үй салбаса расход жетпейт го. Илгери кандай жеткенине да билбейм мен. Мисалы үчүн кайнатам 5 келин алган. Менен чоң абысыным алып эле 2 жыл демелип мен алган. Одан 2 жыл демелип менен кийинкини кылып эле. Анан баардыгыбыз ушу алынын жеткени телефонду өчүрүп коюп, алыбыздын жеткени 2 комнат үй болуп жашына кылып салып берген экен. Анан эми балдар эми өздөрү иштебесе, биздин жардамыбыз балдарын багып берген эле жардамыбыз болбосо, балдарга салым кошо албайбыз да. Анан эми балдар барып иштесе, ошол жака жакшына барып иштеп тыныч жүрсө, келип өздөрүнө жаратса ишин. Анан кийин балдарды неме кылат да. Рахмат эле дейм мен, мисалы үчүн балдарга. Айылдакылар дел ошентип эле отурушат. Бардыгынын балдары талаада. Жалаң эле өзүбүз эле калганбыз. Сиз өзүңүз мындай кандай элестетесиз? Эне болуу бактысын, энени кантип сүйүндүрүү, бул мисалы сиздин деле мисалы энеңиз болгондо, сиз өзүңүздүн ошол маалдарда, сиздердин маалдарда да мисалы союз мезгилинде деп коелу, ушундай бир энени кантип сүйүндүрчү элеңиздер? Биз эми кубандырчу элеңиздер? Энебизге илгери ондо алтын алып бериш деген жок экен да. Бир табак жакшы аш дамдап барып, анан бир жолу апарып салсак эле эне курган сүйүнүп калат эле. Ошондо балы үчүн ошону табыш кыйын экен да. Ойлосом. Анан кийин биз ошентчү элек. Азыркылар эми апа ичип жең мең деп акчаны салат экен. Биз болсо шен баланын көбүнчө тыныч жүргөнүнө сүйүнөбүз. Канча пул салып турат сизге ошол, эгер секрет болбосо ошол 3 балаңыз? Уулуңуз көбүрөөк салабы же 2 кызыңыз көбүрөөк салабы? Эми чын ачык айтсам уулум салат. Уулуңуз көбүрөөк. Айына салат, айына 50 миң салат, 50 миңден ашып калат. Мына карантин болгондон бери 50 миң салып калды. Секрет болбосо ачык эле айтайын. Балам российский паспортта. 2 кызыңыз канча салып? 2 кызым салбайт деле. Салбайт делеби? Кээ деле салбаса, салбайт, салада элек да. Салбайт деле. Анан мына туулган күнгө эле салып калбаса, салбайт. Же өзүнүн тиргилиги жетишет дейт. Бирок мен салба дейбиз биз, балам экөөбүз тең. Анан балам аялына бөлөк, мага бөлөк салбайт. Характер экен. Бир кишинин тапканын бир киши гана кармайт деген ультиматум бар экен, мага салат. Мен алып келип эле кайта эле катын өткөзүп берем, калп эле банктан алып келген эле сазайын. Атасы акча салганда балдар да билип алган. Сразу номер келгенде эле менен мурун кийинишет. Советке ызылдатып апарып ойнойбуз, келебиз. Анан жегенибизден аялына түйүп алабыз, алып келип берип, эсибиз отуруп калат, анан болду, өткөзүп берип коебуз. Сизде өзүңүздүн жашооңуздагы бир кызыктуу окуялардан бир экөөнү айтып берсеңиз, өтө кызыктуу. Сиз ар дайым мисалы бир адам болот да, мисалы өзүнүн бир мезгилде окуяларын эстеп, мындай күлкүлүү окуялардан бир экөөнү айтып берсеңиз, аябай жакшы болот эле. Бул эми архивде калат, анан өмүр бою интернетте сакталат да, өмүр бою. Сиз жөнүндө кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сиз буну күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Могу кыз сиздин кызыңызбы? Эртерээк айтып коюпсуң, тастыркан жасап койчу экенбиз. Сүйлөшөбүз. Жакшы. Күткөн жок элем. Билбедиңиз беле? Жок, билген жокмун. Келин эле шыпылда үйдү жыйнап аткан, төшөк-пөшөк салып эле. Ошо. Рахмат кызым, рахмат. İlava kızım. Sağınat beni, siz de yoldaş gördün iki kızınızca. Mına baldarım oturat karab. Sağındınız mı kızlarınızdı? Sağındım, sağınasın da balan ayaktan sağınma koysun. Balan ayaktan sağınma koysun, sağınasın özünce. Boptur, rahmat kızım. Çoğup kettik.
Çoğulu tüzelöken kışıp salmış. Gelin dağır Sovetke gettiler bir işleriminin. Oluşaydı öyle kılçakta atkan oş oturmuyor. Baptır ha. Жақшынан настроение olur. Жақшыдан настроение. Жақшыдан настроение не olur? Рахмат. Сек açkan kızım ушуда. Üçün sek açar. Kızımız suyun gönlünden iyile atar. İyila ayta ağısım ödüğün gittiğin tapınıyım. Sizler bu ötkör otağız tuğan gününe. Mayli. Yaşayın. Mayli rahmat. Rahmat patarka salıyım. Hayli. Baptır. Uşu kızım da meni çıkırgan anam men barbağa koydum bu. Kızıma barbağa koydum da arızdandım. Yesadan gideyim. Balam. Buna sizde men en жақсы көргөн балам деп мына. Apa Oo, sağda. Var olunuz apa. Danışı uzun ömür versin. Allah'ın ömrü için görürüz. Yakın otur. Yaxşı olunuz, yaxşı olunuz. Men aytып atam. Rahmat balam. Kızım çıkırsa barbağa koydum Krasnoyarskiyge dep aytып atam. İyi toka kandaysın? Yo, sadağın geçen canım kandaş. Жақсы. Ye sadaqalay. Жаңа жақсы. Рахмат sadaqalay. Рахмат. Айтқаныңыз. Vaptır. Жақсы отырады, жақсы. Biz үйде жатса камера келіп қалды да. Kızgın da aytayıp atkan. Jakazıp barat geç. Fazla ortanda burada. Ne kuştu? Eni kutlattı. Құттықташты саар тұрып. Kızın erte тұрып құттықтады. Ұнтып қалып тұрана менің балам тұрды, өзім балам. Сіздерге берген тұрбай. Koltuğunun telefon, internet çok ekan. Sancarsıqını alıp qalın da var. Ansızına düşünemek sizde. Толқыз, әді тұрмызға. O az biraz durup tolkun özü çalata bak. Мәйлі, боптыр садан кетті. Sen onu yapıp koyun çal. Макул анда жақсы тұрыңыздар. Біз андан ақ интервьюны ала берелі, не? Болуп турмай, жақсы тұрыңыздар. Болуп, ийгилик, рахмат. Мынаки Жипарина ошентип балдарыңыз менен да сүйлөшүп беребиз, болсо да чериңиз жазылып калды. Балдарыңыз, кызыңыз, мына ушул Красноярскиде кызыңыз бизден бизге 1 ай мурда заказ берген. 1 ай мурда заказ берип, мен апамы быйыл өзгөчө куттукташым керек. Бирок мен ал жерге өзүм барганда, анда аяк гүл кучактап башкача тосмокмун. Кийинки жылы буйруса, Кудай буйруса, ушул күнү ушул насип этсин деп тилеп атам. Ошондо дагы сиздер менен келип тартам деди. Быйыл ушундай биздин менин энем деген көрсөтүүбүз бар YouTube'дачы. Бүт бардыгына белгилүү. Менин энем деген ушу Кыргызстандын аймактарында бардык айылдарына элелерди ошол буйрутма аркылуу тартып келебиз да. Ошол атайын таап, интернеттен таап, сизди атайын мен бүгүн апамы өзгөчө куттуктагым келет деп атайын ошо Россиядан туруп бизге буйрутма берип, анан сизге жөнөтүп отурат да. Көрдүңүзбү, кыздарыңыз да сизди жакшы көрөт. Уулуңуз да жакшы, эми баары жакшы көрөт сиздичи. Бирок кыздарыңыз дагы уулуңуздан кем болбой жакшы көрөт экен да. Силер мени жакшы көрбөйсүңөр деп коем. Дешин. Балам мени жакшы көрөт, тынбай сурайт десем. Балаңызды кандай көрөсүз? Балаңыз 10 жолу жакшы көрсө да болот деп тамашалап. Бирок баланын бардыгы эле бирдей дем. Сизге эмнеси менен эсте калат? Кимиси кандай бир сизди бир сүйүнткөн, мисалы, ушул 3 балаңыздын өзгөчө сүйүнткөн учурлары же бир шок болгонбу, кимиси бирөөсү ушундай бир өзгөчө бир таланттары барбы балдарыңыздын? Өзгөчө таланттары сүйлөп калат анан. Мына уулум
Oşa her nerseni aytып apam menin dep oşentip kalat. Anan kızdardыкын esimde kalıptır uşu. Men sebebim mындай özüm çalım oru ötüp ketkendен köp nerseni unutup kaldım da kayta эми пайда болуп атат миимдечи. Каттык переживать эткен экенмин деп калам да. Анан ушундан köp нерселерим азыр деле köp нерсени унутуп калам. Ошон үчүн мени аяп турушат. Ушундай эчтеке угузбай, калкарап жанакындай кайнелерим анан жеңем деп ошентип турушат. Анан ошо кайын сиңдилерим ошолор ошентип турушат. Бул азыр сен элең болобу? Элеңе жакшы ырларды айта аласыңбы? Ырдачы. Ырдай аласыңбы? Бир элеңе туулган күнүн куттуктап туруп бүгүн бир ыр айт. Куттуктап ырдап кой. Ырдап койчу. Ойнотуп бизди жетелеп, орутпай бактың ба бөлөп, карызды калкалай биздин жамалың, карызбы мен сенчелик. Kaygımdı tarttın tengselip, karız var sen var mençelik. Cük bolgan günün estesem, çiregim marut öykölüp. Halamdı nurga böleysin, akkoynak giysen köykölüp. Halamda bir daha yazat, acarlı emez sençelik. Sülünmez ene sençelik. Rahmat Yusuf. Aytып koysan araya tasırkın jasap turtken bu aldar gelgen. Çatkan boçum. Sizin peşinizde her daim var bu. Ona jakşı söz aytpay getirip koyunuz. Ben sizi jakşı görüm. Men de jakşı görüm sizlerdi. Yasadan gittin kara kızım. Erkek kızım ben. Mayli, baptı. Bular murun bana bağ atasını üstü jakşı görüşettiler da. Ötө jakşı görüşettiler. Manga ança mындай açık aytыш керек деп балдардын характерин açık айтайын да. Мага анча мындай апам да жүрө берет да деп кеңешпейт эле да. Анан атасын ушунчалык жакшы көрүшөт эле балдардын баары эле. Анан эми атасы өлүп калгандан кийин айласы мени жакшы көрүп калышты. Мен де эсте балдарыма интервью ошо да ошол эсимде. Ушундай нәск алса да биринчи атасын алышат эле. Анан балам азал мага акча салбайт эле. Балам бир нерсесин эстейм деп атпайм. Азал мага атман балам деле, кызым деле эч менин атыма акча салышпайт эле. Бир күн анан атасы ооруп пансия жатып калгандан акча салгыла десем, Кыдырмышева Жипар Төлөнбаевди коюп коюптур да. Ачестүүмү ошондой экөөнү алмаштырып коюшуптур да. Анан мен ала албай калып анан уруштум да. Силер ушунчу апа кечирип коюң, азали сизге мен акча салбасам деп ошентишти. Анан кээ бир адамдар мынтип апасын жакшы көрүп, неме болот дейт. Менин балдарым ошондой болчу. Атасын сөзсүз биринчи очередке коюп, анан атасы менен маслихатташып, мени менен маслихатташса маслихатташат, өздөрү билип эле анан атасы менен иш бүтүрө беришет эле. Атасы өтүп кеткенден кийин анан айлашчан апам деп калышты окшойт. Атаңар жок колго түштүңөрбү деп коем мен тамашалап. Ону бир айтасыз, эки айтасыз деп калышат. Жипар эне өзүңүз деле мындай тилге чеберээк энекес да. Аябай мындай жакшы сүйлөгөн, маданияттуу сүйлөгөн энекес. Сизден деле бир шиңгил ыр же бир мындай бир кайсы бир мындай бир талантыңыз болсо, ушул мисалы эстелик катары да ырдап бергейсизби? Талантым көп, ар түрлүү талантым бар. Ошондон Кыргызча талантым, мен содагерчилик кылам. Одан кийин төлгө салам мал жоголуп кетсе.
Анан ырдайм деле. Майли балдарым арна ырдайм, балдарым бар болсун, esen болсун. Ден соолуктарын берсин, садак болоюндар, өмүрлөрүн берсин. Кай жерде болсо тынч болсун. Эл тынч болсун, элдин арасында менин балдарым да тынч болсун, көпчүлүктүн арасында. Россия кең мекен дейт, чын эле кең мекен экен. Ошончо элди батырып кучагына алып атат. Кыргызстанды эл өзүн өзү эле багып атат. Өкмөт өздөрү менен өздөрү эле тытышып чабышып да элди кошулуп чабышып атпайбы, жардамдашып. Караганда эми тынч иштеп атышат, өздөрүн аныта, биринин жүгү бирине түшпөйт, зарыкканда бири-бирине жардам берет. Ошол үчүн балдарыма ырдап берейин. Балдарым менин кымбатым, балдарым менин сырдашым, жаралбай калса балдарым, жашамак беле бир башым. Бала деп жашап жүрөмүн, баламды каалап сүйөмүн, балдарым менин урматым. Ушуларды ырдап калсам, балам саңа чыгарганмын деп коет элем мынаны. Мен ырдап калсам эле менин жанымда отургандар, ана Шайырбек сен ненеңдин ыры саңа чыгарган деп коет эле. Шайырбек деп жашап жүрөмүн деп ырдап коет элем да балама. Ушу баламдын атын Шайырбек деп чоң атасы атып койгон. Өтө шайыр болуп кеттим деп. Ана мына баласын ушу чалым өтүп кеткен күнү төрөлдү. Келин аябай переживать этип атасына аябай ыйлады, ыйлаганда баягы толгоо келип төрөп койду ушу баласын. Себеби кайнатасы мага агары каласын кыйшык дедирбейт эле, эми кайнатам өтүп кетти, бул ажыдар көшүмө тутат деди. Каттык капа болду келин. Кадык капа болгондон кийин толгоо келип калды да, анан баласын кайнатасынын өткөнүн билбей эле кетти. Барып алып, өзүнүн апасы кызын айта албайт экен, кайнатаң өтүп кетти деп, эсоп калабы деп, ошондой жакшы көрөт эле да. Мени жаман көрсө керек, анан мени жаман көрсө да, айласы жакшы көрөт да, кайнатасы жок. Өзүм күзүр. Эненин ыйык дешет тилек үмүт, ezilip dilep gelem günü tünü, el ulu olur degen, ümitim var, erjeti vaktaysın bu sen ümitimdü, öylönüp basasın bu sen güyütümdü. Kuvancım kağılayın aybegimsin, kanımdan jaralgan bir danegimsin. Kapıstan bulca şudun, ötüp geçsem, kaltırar bul dünyödü belegimsin. Kaltırar bul jaşudum urasımsın. Адам баласы жашагандайын жаратылышта тапкан дүнияң түгүн өткен, кийген кийимиң жыртылат экен, аркаңда калган бала гана белек калат экен да. Балага бир тууган, эне бир тууган, бири-бирине бир тууган төрөп берген белейиң болот экен. Ата деле ошол экен. Убакыт өткөндөн кийин эне балага бир тууган төрөп бере турган убагың өтөт экен. Ата менен эненин балдарга бири-бирине белек кылып бир тууган экен да. Эне менен атадан ушул экен. Ойнатып, бизди жетелеп, оюппай бактың көп бөлүп, какала мен жамалып, кайырбыз сизде. Кайгымдын дактында сөйлеп, кайыздай ким баймен челик, жүп болгон күнүм эстелген, жүрөгүм оюп төткөлүп, аламдын уган бөлөшүн, ак көйнөк кийсең көкөлүп, аламда бида аразат, ачолу эне сезелик, сулуу эмес эне сезелик. Молодец. Эми ушу жалпы өзүңүздүн балдарыңызга, анын ичинде Кыргызстандын ушул эне катары кыз балдарына,
уул балдарына дегеле ушул өзүңүздүн балаңыз сыяктуу балдарга өзүңүздүн тилегиңизди Эми биринчиден балдарым эсен болсун, тынч болсун, өмүрлөрүн берсин. Каерде болсо Кудай Алла Таалам чачкан рызкысын терип жесин. Тынч тапкандары өздөрүнө, балдарына, анан бизге буйрсун. Тынч болсун. Ушу Кыргызстандын балдары тынч болсун сада болоюндар. Бардыгы ар жерде жүрөт. Каерде жүрсө Кудай колдоп, тынчылык берип, өмүрлөрүн берип, тилеген максаттарына жетип, тапкандарына барака пайыз берсин. Биринчи очередь Кыргызстаным тынч болсун, эсен болсун. Мына Садыр Жапаров чыгып келсе аса сүйүндүк. Ар бир үйүбүз, өзүбүздүн балабыздай сүйүндүк ушуга. Ушуну эптеп колдоп, Кыргызстан Кытайдын карызынан кутулуп кетсе экен. Ушуну эле эстейбиз, энелер болуп отуруп. Энелер, мен пенсиям жок, мен коймон деле сатып бирди берет элем. Энелердин баары пенсиябызды деле берет эле, Кытайдан кутулайлы деп атабыз. Кытайдан кутулуп эле кетсе гана Кыргызстан өнүгөт. Өнүксө керек, Ушу Садыр Жапаровдон үмүтүбүз чоң. Сизге окшогон энелердин күндө батасы менен Кудай буйрса бир жакшы жолго түшөбүз деген бир терең үмүт бар да. Ошонусун Кудай колдосун. Оны деле ар кимиси бирден чыга калып эле өлүп талып эле атышат эми. Эми эл реальный карап ушу заманыбыз. Заман тынч болсо анан ар бир үйдө тынчылык да. Заманга карайсың да. Мисалы үчүн тополоң болгондо кечекеде телевизорду эле карап калдык, жалдырап күн түн эле. Эшикке чыкпай эле. Кыргызстанда тынчылык болсо ар бир үйдө тынчылык да. Кудайым тынчылык берип, Кытайдын карызынан кутулуп кетейли. Алыста жүргөн балдар тынч болсун, көп тынч болсун, көптүн арасынан өзүбүздүн балдар тынч болсун, тынчылык болсун. Силерге да чоң рахмат айнанайын. Силерди көп нерсе күтөт. Силерден көп нерсени үмүт кылабыз. Ошол биздин үмүттөрүбүз орундалып, ушу ийгилик силерге, ишиңе ийгилик, балдарың менен, үй бүлөң менен тынч аман болгула. Биз мына ушул учурдан пайдаланып, Жипар эне сыяктуу Кыргызстандын бардык энелери мына ушул Менин энем программасын тартылууга акысы бар. Ал үчүн өзүңүздөр Россияда болосуздарбы, же башка жерде болосуздарбы, же Кыргызстандын ичинде эле болосуздарбы, ар бириңиздер энеңиздерди сүйүнтүү үчүн эгерде ниет кылып койгон болсоңуздар, анда биздин төмөндөгү телефондорго кайрылып байланышсаңыздар болот. Биз түнү күнү кызматтабыз. Ушуну менен бүгүнкү программаны мына чыгарылышын Каракулжа районунун 1-май айынан жыйынтыктап отурабыз. Кудай буйрса, биз дагы алдыда көптөгөн эфирлерден жолугабыз деген үмүттөбүз. Саламатта туруңуздар. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк шам сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакен аруак күйөрүм менекем ай апакен ай убайым бүт тартып уйкусуз таңың мен түшүгү көп жаны барына көнгөн чачыңыз агымен алыста жүрсөм да
Canım düğünüm derken sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken haruva kuyuyorum menekem ay Halo apam apaken canım düğünüm derken sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken haruva kuyuyorum menekem ay Apakem ay Apakem ay